Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Сузак районундагы эне жана баланы коргоо борборунун ачылыш аземинде кызматкерлер менен жолугушуу учурунда билдирген. Ал эми УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев медициналык мекеменин кызматкерлери мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан кызматтык батирлер менен камсыздала турганын айтып, эмгек акы фондун 2 эсе көбөйтүлгөнүн кошумчалады. Ошого жараша бизден 2 эсе кылып, бизден фондго кошуп берейин. Бир жылга чейин буларды колдош үчүн, эгерде булар 40 миң сом айлык алса, буларга дагы үстүн кошуп беребиз. 80 миң. Анан кийин бул жерде башка жакта региондордон, Бишкектен жана башка региондордон келип иштеген врачтарга персонал бар. Ар бирине мына Албетте бул жаңылык мед кызматкерлерди кубантпай койгон жок. Анткени айлык маяна маселесинде көйгөй бар. Маянанын аздыгынан бүгүнкү күндө мамлекеттик ооруканаларда дарыгерлердин жетишсиздиги жаралып турат. Эгер айлыкты көтөрүп беришсе, жумушка болгон кызыгууну мындан да арттырмак дешет. Действительно, биздин ошо көйгөйлүү маселе ошо айлык маянасы болуп турат. Себеби мына ошо биздин тармакта дарыгерлердин жетишсиздиги байкалат да. Ошондуктан баягы айлык маянасы дагы ошо себептердин бири болуп эсептелинет. Ошо кечээ күнү ошо президентибиз бизге 2 эсе айлыгыңарды көтөрүп беребиз дегенде биз аябай кубанычтабыз. Себеби баштапкы алгачкы бүткөн дарыгерлердин айлык маянасы 10 миңден ашыкта. Анан кийин ошол баягы стажына жараша бизде айлык маянасы көтөрүлөт. Бизден үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы бүгүнкү күндө 22.680 сомду түзөт. Орто медициналык кызматкерлердин айлык маянасы 11.968 сом болуп атат. Ал кенже кызматкерлердин айлыгы 9.152 сом болуп атат. Аны эми калган багы топ деп коебуз. Техникалык кызматкерлердин айлыгы кээ бирлериники даже 10 миңге жетпейт. Кароолчу болуп иштейм дегендердики совсем эле 7 миң айлыгы алат. Ошондуктан кээ бир учурларда биз ошого окшогон кызматкерлерге өтө муктаж болуп калабыз. Себеби мындай айлыкка эч ким иштегиси келбей калат. Жетпейт эмес, эми Кудайга шүгүр, бирок дагы да бир аз көтөрүлсө жакшы болмок. Биз эми жаштарга расход көп болот дегендей. Анан үй бүлөбүз жаш, балдар окутуш керек. Азыркы заманда көрүп атасыздар замандын талабын. Биз эми чет жакка кетпей, эмне же башка жакка кетпей, ушу өзүбүздүн шаарыбызда, өзүбүздүн өлкөбүздө дегендей кызмат көрсөтүп келатабыз. Дагы да ушундай максатыбыз бар, дагы да үмүтүбүз чоң. Бул ошо медицина кызматында иштегениме 18 жылдан ашык иштедим. Биз азыркы убакта биз алып жаткан маянабыз бул бир окладка 11.900 акча алабыз. Бул акча деген азыркы мындай экономикада, азыркы жашоодо өтө эле кыйын. Себеби биз семьябызда, үй бүлөбүздө студент багабыз, мектеп окуучулары бар. Алардын деген тамак ашы болот, кийим кечеси болот. Бул деген мындай жетишпейт да эч кандайчы. Биз дагы ушундай айлык көтөрүлөт дегенди угуп сүйүнүп жатабыз, көтөрүлсө депчи. Чын-чынына келгенде бул айлык менен жашоо өтө кыйын. Бирок ошентсе деле ошого деле карабастан биз элге кызмат кылып келатабыз. Маселен, Гүлнар айым 30 жылдан ашык убакыттан бери мамлекеттик ооруканаларда калкка медициналык кызмат көрсөтүп келет. Учурда облуста үй бүлөлүк медициналык борборунун директорунун орун басары 1,5 штат менен колуна 30 миңдин тегерегинде айлык алат. 1983 жылы 100 рубль менен баштаганын 25 сомго да иштегенин эстеди. Биз Союз малында баштаганбыз жумушубузду. Мен ушу 83 жылы Жалал Абад шаарына келип ишти баштагам. Ошондо биздин айлыгыбыз 100 сомго жетпеген айлык болчу, 100 рубль да ошо маалда. Аны эми мына ушул эгемендүүлүктү алып сом киргизгенден бери тоже биз башында 25 сомго деле иштеп жүргөнбүз. Убагында айлыкты
продукты менен алып жүргөн күндөр да болду. Башыбыздан ошондой күндөр да өттү. Мына эми Кудайга шүгүр келип мына уже айлыктар көтөрүлө баштады. Эми баягы кесиптин ээси болуп, неме болгондон кийин кетип кала албайсың, таштап кете албайсың. Ошондуктан ошо аз айлык болсо да ошо чыдап иштеп жүрөбүз. Мага окшогондор аябай көп. Бейле кетсек, медицина кызматкерлеринин айлыгы өткөн жыл эле көтөрүлүп, иш тажрыйбасына жараша кошулган. Бирок максатына жеткен жок. Азыркы инфляцияны эске алганда бул жетишсиз экени айтылып келет. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.